Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү жана Жалал Абад шаардык мэриясы соцсадистер менен биргеликте жаш элек өспүрүмдөрдүн кылмыштуулуктарды алдын алууда, ар кандай тартип бузууларды алдын алууда түнкү өспүрүм аталыштагы рейд өткөрүлдү. Анда түнкү өспүрүм аталыштагы рейд учурунда 29 бала ата энесинин коштошусу жок түнкү саат 10дон кийин көчөдө жүргөндүгү аныкталды. Бардыгы Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн короосуна алып келинип, алардын ата энелери чакыртылып, укук бузуулар кодексинин ата энелик милдеттерди качуу беренеси негизинде айыппулдар салынды.